тандаш үчүн мынакей ушундай 3 жерден карайсыңар. Үстүндөгү розовый кызыл болуп турса, бул фабричный товарлары, ал эми розовый болсо, бул товарлар качествосу жакшы, текшерүүдөн өткөн бренд товар деп билдирет. Ал эми сары 2 тамга менен турат го. Бул болсо оригинал сүрөтү, өзүнүн сүрөтү, эч кимдикинен алып кошуп койгон эмес. 80-27-8 деген бул ушул товардын артикулу. 41 юань деген бул ушул товардын ценасы. 81 продажа болгон, көрдүңөр, 81 и жанында астында 2 тамга турат, кытайча. Ал эми азыр башкасын көргөзөм. Вот это куртка. Мынакей бул дагы бренд товар дейт. Жашыл кошулуп калды берде. Бул жашыл болсо 36-24 саатта жеткирип беребиз деген түшүндүрөт. Ал эми карасаңар, астында 45 юаньдан кийин 3 тамга, анан 27 турса, бул 27 поставщикте ушундай товар бар дегенди билдирет. 2 тамга болсо, бул сатылды, ошончо сатылды. Ал эми 3 тамга болуп турса, анда бул ошончо поставщикте бар товар деген билдирет да. Бул сатылды эмес, бул ошончо поставщикте бар товар. Азыр эми бул жактан көйнөктү көрүп берем. Муга оранжевый көйнөктү карасаңар, ушул жакка киресиңер дагы. Сүрөттүн жанында сохранить деген белги чыгып калды. Ушул жер сохранить этип деле магазинге киргизе алсаңар болот. СКда белгиленип турган 100% текшерилген, текшерүүдөн өткөн дегенди билдирет. Астында 49 юань деп турган бул ушул товардын ценасы. 36 деп жашыл менен белгиленип турган 36 саатта жеткирип беришет. 87-92 деген бул ошол товардын артикулу. Ал эми 06-19 деген бул 19-июнда бул товар сайтка киргизилген деген белгиленип турат. Ал эми ылдыйраак түшүрсөңөр, биринчисин бассаңар, ылдый түштү. Мына биринчисин бассаңар, бул жактан размерлер чыгат. Бул стандарт болгондуктан бул жака размери чыккан жок да. Плюсту басып эле сарыны бассаңар корзинкага түшөт. Ал эми кызылын басып койсоңор, сразу оплата кылып сатып аласыңар. Ылдыйкылар болсо, бул товардын качестволору, бул жактан переводчик менен өзүңөр окуп баарын билип алсаңар болот. Мынакей 100% хлопок или полиэстер, ушул жактан переводчик менен окуп билип алсаңар болот товарыңардычы. Ал эми дагы ылдыйраак түшсөңөр, бул жакта товар канчалык процент текшерилген, канчалык качественный, кандай экен, ушул жерден рейтингди билип аласыңар да, магазиндин. Ал эми ылдыйраак түшсөңөр, бул жакта товарлардын фотолору ар кандай вариантта турат. Тиякты биякты карап турган сүрөттөрү бар экен. Ушуларды да магазинге киргизе алсаңар болот. Ал эми ылдый жакта көрүп атасыздар, магазин анан жүрөкчө турат го. Ушул магазинчикти бассаңар, ушул магазиндин ичинен киресиңер дагы. Ушул магазинде кандай товарлар болсо, ушул жерден көрсөңөр болот. Бул жака да подписка кылсаңар болот. Переводчик менен дагы иштесеңер азыр түшүнүктүү болот. Ал эми жүрөкчөнү бассаңар, азыр сыртка чыгабыз. Жүрөкчөнү бассаңар, бул товарды сохранить этип койсоңор, таап аласыңар мен көргөзгөндөй мурунку сабакта. Ал эми поисковикти бассаңар, ушул товарды эле башка поставщиктерден чыгарып берет. Мынакей башка поставщиктерде бул 14 поставщик бар экен, көрдүңөрбү? 3 иероглиф менен 14 деп турса, бул 14 поставщикте бар.